Саламатсыңарбы балдар, бүгүн силер менен теңдемелердин системасын карайбыз. Темабыз теңдемелер системасы. Ортодо эми бул теңдемелер системасына тапшырма келсе, бир тапшырма келет, келбесе жок. Бирок бул жалпы бул жөнүндө да чыгарганды билишибиз керек. Биз системаларды бир эсеп келет экен деп карабай койсок да болбойт. Эсеп келгенде дагы ушундай системаны чыгаргыла деп келбейт. Маселе түрүндө келет. Аларды экинчи деңгээлде да карайбыз силер менен. Бирок негизги маанисин түшүнүшүбүз керек экен. Демек бир теңдеме болгондо бизде бир эле өзгөрмө болуп атат. Эки өзгөрмө болуп калса система аркылуу чыгарат экенбиз. Чыгаруунун жолдору бар. Мисалы үчүн көп эле жолдору бар. Биз эки жолун карайлы. Кошуу жана кемитүү жолун карайлы. Жана ошондой эле дагы туюнтуу алуучулуу деген да бар да. Биз кошуу жана кемитүү жолун карайлы. Ошондо кошуу жана кемитүү бул мисалы үчүн биз бир өзгөрмөлүү теңдемени чыгарганды үйрөндүк да. Демек эки өзгөрмөлүү болуп калса, логика боюнча эки өзгөрмөлүү теңдемени бир өзгөрмөлүүгө айландырып алганыбыз жакшы болот да. Ошондо кошуу жана кемитүү бул кутулуу максатында да. Мисалы үчүн азыр мисалы x'терибиз окшош болуп турат. Ошондо x'терден кутулуш үчүн x'тен x'ти кемитип салсак кутулабыз да. Мен могу жерге жазып алайын. Дагы бир жолу x плюс 5y барабар 6. x плюс 2y барабар 3. Ошондо мына система болуп турса, буларды кемитип салсак болот экен. Эгерде белгилери окшош болсо, кемитүүнү колдонобуз. Ошондо мына биринчи демек x'тен x'ти алабыз. Мен бул жакка жазып алайын. x минус x барабар канча болот? 0 болот. X'тен x'ти алсак, демек 0 деп бул жакка жазабыз. Экинчи 5y минус 2y барабар 3y болот. Демек 5y'тен 2y'ти алсак, демек 3y. Бул экөөнүн ортосу кошуу. Анан үчүнчү 6дан 3'тү кемитсек 3 болот. Сөзсүз ушундай кылып жазып, мындай тартип менен чыгарып үйрөнгүлө, себеби шак эле мындай кылып кемитип баштасаңар, качан терс сандар болгондо жаңылып калышыңар мүмкүн да. Ошондуктан эч жакка шашпайбыз. Так, ошондо 0ге 3y'ти кошсок 3y эле болот, барабар 3. Y'ти табыш үчүн эки жагын тең 3кө бөлүбүсек, демек y барабар 1 болуп калат экен. Демек биз y'ти таптык. Y'ти тапкандан кийин могу жерге коюп койсок болот, y'тин ордуна. Демек, мояка чыгара берейин. X кошулган 5, көбөйтүлгөн 1 барабар 6. X 5'ти 1'ге көбөйтсөм 5 болот. Бул жакка алып өтсөм минус 5 болот. 6 минус 5. X барабар дагы 1 болуп калат экен. Ошондо мен мисалы үчүн могу жерге 1'ди койдум, ошондо 1 чыкты. Анан y'ти бул жерге деле койсоңор боло берет. Анда деле эки жерде 1 2, бул жакка минус 2, 3'тен 2'ни алсак 1. Көрдүңөрбү? Эми бул жерде булар барабар болгон учурда x'тер бирдей болду. Эми бул жерде карасаңар бирдей эмес экен. Анда эмне кылышыбыз керек? Анда бирдей кылып алышыбыз керек. Ал үчүн x'ти 2ге айландырыш үчүн биз 2ге көбөйтөбүз. Муну бардыгын. Ошондо мен бул жакка дагы бир жолу жазып алайын. 2x плюс 5y барабар 6. 2-ни x'ка көбөйтсөм 2x болот. Кошулган 2-ни 2y'ге көбөйтсөм 4y барабар 6 болот экен. Так, андан кийин эми бирдей болуп калды. Эми кемитебиз, x'терден кутулуш үчүн. Биринчи 2x'тен 2x'ти алсам 0. Демек бул жер 0 болот экен. Андан кийин 5y'тен 4y'ти алсам жөн эле y калат, жалгыз эле y калат. Плюс y, анан 6дан 6'ны алсам 0 болот. Демек, ошондо y барабар 0 болот экен. 0ду эмне кылам? Мен могу жерге коем. Ошондо койсом, бул жакка чыгарайын, 2x кошулган 5 көбөйтүү 0 барабар 6. 2x 5'ти 0ге көбөйтсөм 0 болот. Анан барабар 6, x барабар 3 болот экен муну. Демек, y 0, x 3. Жообун жазганда эми
биринчи x'тин мааниси жазылат, анан y'тин мааниси жазылат экен, э? Ошондуктан жооптордо ушул варианттарды карасак болот экен. Так, кийинки мисалы эсепти чыгарсак, бул жерде мен мисалы x'ти барабарладым да, кааласаңар y'терди деле барабарласак боло берет. Андай деле роль жок. Мындай орун тартибиненчи кайсынысын жеңилирээк бирдей кылып алсак, ошону карашыбыз керек да. Мисалы үчүн 5 менен 2 караганда 3 менен 2-ни кылган жеңилирээк да. Себеби 6 болот да. Ошондуктан мына мен үстүн 2-ге көбөйтөм, астын болсо 3-кө көбөйтөм. Ошондо бардыгын 2-ге, муну бардыгын 3-кө көбөйткөндө x'тер теңелип калат. Ал эми y'терди теңеш үчүн анда 5-ти 2-ге, муну астын 5-ке көбөйтүш керек болмок да. Так. Так, ошондо 3-ти 2-ге көбөйтсөк 6x болуп калат. 2-ни 5-ке көбөйтсөм 10y болот. Так, барабар 2-ни 6-га көбөйтсөм 12 болот. Андан кийин 3-кө көбөйтөм, бардыгын 3-ти 2-ге көбөйтсөм 6x болот. Кошулган 3-ти 2y-ге көбөйтсөм 6y болот. 3-тү 3-кө көбөйтсөм 9 болот. Мына жаңы система болуп калды, анан бул жерде x'тер барабар. Эми кемитебиз, себеби белгилери окшош болуп атпайбы? Эгерде бул минус болгон болсо, анда кошуп жибермекпиз да, булар жоголуш үчүн. Так, ошондо биринчи 6x минус 6x барабар 0 болот. Экинчи бул жак 0 болду, плюс белги турат. 10y'тен 6y'ти алам. Барабар 4y болот. Анан үчүнчү 12 минус 9 болсо 3 болот, 12. Так, бул жер 3 болот экен. Демек 4y барабар 3 болуп калды. Анан y барабар 4төн 3 болуп калат экен. Бул y'тин мааниси. Эми y'тин маанисин эмне кылабыз? Бул жерге койсок болот экен. Же бул жерге койсок болот. Ошондо 6x плюс 10 көбөйтүлгөн 4төн 3 барабар 12. 6x бул экөө кыскарып кетсе 4кө бөлсөк 2,5 болот, 2,3 болот. 2,3-тү 3кө көбөйтсөм 7,5 болот, плюс 7,5 барабар 12. 6x барабар 12ден эмне кылам? 7,5ды кемитсем 5, 11, 4, 4,5 болот экен. Анан x барабар 4,5 бөлүнгөн 6. В общем, ушул боюнча калтырып кое берели. Демек, y'ти таптык, анан мына x'ти таптык. Дагы муну да иштеп койсо болот. Бирок болот, жетишет. Кийинки сабактарда дагы карайбыз. 602ден баштап иштейбиз.